Полициянын төрагасы Таиров Бакир. Бул факт боюнча биз 700 миллион акчанын чыгып кетиши жөнүндө маалыматтын негизинде, азаттык берген маалыматтын негизинде 215 беренесинин 2-бөлүмүнүн 1-пункту боюнча кылмыштык жол менен алынган кирешелерди легалдаштыруу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин каттаганбыз. Сотко чейинки өндүрүш боюнча тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, ала менен бирге Кыргызстандагы банктардан Айеркен Саймайти, Буфили, Бумайрам жана Абдырас коомунун акча каражаттарын которуу боюнча банктык документтердин баарысы алынган. Алынган банктык документтерди талдоодо Айеркен Саймайти, Буфили, Бумайрам жана Абдырас коомунун эсеп счетторунун толуктуу негизги булагы нактылай акча каражаттары болгон. Негизинен эсеп счеттор Айеркен Саймайти, Буфили, Бумайрам өздөрү тарабынан жана төмөнкү адамдар тарабынан которулган. Алардын атын айтпайын, 8 адам банктык тайна деген бар. Бул жалпы сумма 8 адам которгон. Тергөө учурунда биз сураганда 2 жаран ТТ деген айтып кетейин. Тергөөдүн негизинде аттуу жарандар күбө катары суралышып, Айеркен Саймайтинин таанышпагандарын жана анын эсеп счетун толукташпагандарын көрсөтүшкөн. Күбө катары суралган Доспаев Ош шаарындагы бир банктын филиалын иштегендигин, Саймайти филиалдын туруктуу кардары болгондугун, анын суранышы боюнча өзүнүн атынан эсеп счетун бир нече жолу толуктангандыгын, акча каражаттарын белгисиз адамдар аркылуу жиберип тургандыгын, Саймайти менен акыркы жолу 15-жылы банктык операция жүргүзгөндүгүн көрсөткөн. Бул толук тактама иретинде биз 16 банк, 17 банктын 3 жаран граждандардын котор суммасын көтөрүп чыктык. Бул жерде 932 миллион доллар, 736 миң сумма болгон. Биз аныктаганда, биз бул соц тармактарга бергенбиз, биз арын чыгындыгында. Толтурган акча каражаттары Айеркен Саймайтинин жана Абдырас жеке чакан ишканасынын эсеп счетторунан Кытай, Турция, Литва, Улуу Британия, Германия жана башка чет өлкөлөрдөгү бир нече жүздөгөн контрагенттерге которулган. Акча которуулардын негизи болуп, текстил материалдар үчүн, курулуш материалдары үчүн, электрондук товарлар үчүн, картон үчүн, карызды кайтаруу үчүн, жер тилкеси үчүн, турак жай сатып алуу үчүн жана башка негиздер көрсөтүлгөн. Официалдуу банктын жообу. Бул боюнча биз 19-июлда Айеркен Саймайти ишкерлиги боюнча салык текшерүүсү кайрадан дайындалып, текшерүү жүргүзүү мамлекеттик салык кызматынын Ош шаары боюнча башкармалыгына тапшырылган. Салык текшерүүнүн негизинде Айеркен Саймайти кирешелер жөнүндө декларация бербөө жолу менен 2 миллиард 602 миллион сом кошумча салыкты төлөбөгөндүгү аныкталды. Бул факт боюнча тиешелүү материалдар өзүнчө бөлүнүп чыгып, Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 231 беренесинин 2-бөлүмүнө ылайык бюджетке салыкты жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качуу фактысы боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ушул 2019 жылдын 30 августунда Айеркен Саймайти Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 231 беренесинин 2-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн айыбы сырттан угузулуп, ага карата Бишкек шаардык 1-май райондук сотту тарабынан баш каргоо чарасы катары камакка алуу түрү колдонулган. 2019 жылдын 5-сентябрында Айеркен Саймайти издөөгө жарыяланган. Биздин кызмат боюнча тиешелүү иштер ушул аткарылган.